Биз азыр Нарын шаарында жайгашкан өзгөчө парктардын катарын толуктаган эс алуучу парктын ичинде турабыз. Бул парктын аталышы Smart деп аталат. Башкача айтканда интернети бар парк деп аталат. Мындагы өзгөчөлүк анткени интернети бар деп аталган себеби мындагы жаштарга ылайыкташтырып бул жерде акысыз Wi-Fi'лар орнотулган. Андан сырткары бул жердин жасалгасы дагы таштарга басым жасалган. Ар бир мындагы парктын ичиндеги таштарда клавишада жайгашкан ар бир тамгалар басылган. Ошондой эле мындагы атайын мындай болгон отурушуулар дагы таштан жасалган. Өзгөчө дизайн менен жасалгаланган жай буга чейин чаң баскан, бош калган такыр жер болгон. Азыр болсо эс алууга келгендердин саны үзүлбөйт. Каралбай жаткан жайга жан киргизип, толугу менен оңдоп түзөө иштери Агахан өнөктөр уюму тарабынан жүргүзүлгөн. Чет өлкөлүк дизайнерская компаниялар иштеп чыгышкан, ландшафттык дизайнерлер иштешкен. Бул дизайнерлик мындай бир подход бар да. Анан инновациялык технологиялар колдонулган, жаңы дарактар отурулган, бул жерде башка жактан алып келген дарактар дагы бар. Көп ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ошону менен уникалдуу десек болот. Бул жайды жарыктандырууда болсо эч кандай электр тогу иштетилбейт. Мындагы чырактар күндүн нурунан энергия алат. Тургундар күндүз эле эмес, кечкисинде коркпостон сейилдөөгө болот. Андан да бул жайга баш баккандар акысыз интернет колдонуша алат. Сырттан келген адамдар дагы Нарын шаарынын тургундарына дагы аябай көпчүлүгүнө жагат бул парк. Бул парктын өзгөчөлүктөрүн айта кетсем, жаштарга ыңгайлуу, интернети бекер, эч кандай чектөөсүз, күнү түнү интернети бекер болуп иштеп турат. Кичинекей балдарга дагы, чоңдорго дагы ылайыкталып салынган. Коомдук жайдан жаш-кары дебей баарын байкоого болот. Анткени мында машыгуу үчүн атайын шаймандар да орнотулган. Парк курулганы бизде особенно биздин возрасттагылар аябай эле жакшы болуп калды. Анткени биз көбүнчөсүн эртең менен келгенде бул жерде бизден улуу курактагы улуу адамдардын баары ушул жердебиз. Буларга орун жок кылат. Азыр да күндүз балдары болот ба? Эртең мененкиси бизге абдан эле жакшы. Эрте туруп, келип, ушу көнүгүүлөр жасап. Жарыяланган жылдын алкагында элеттүү өнүктүрүү үчүн Агахан өнөктөр уюму тоолуу райондордун өнүгүүсүнө салым кошууда. Диана Райымжанова, Баяман Тургуналиев, Нарын шаары.